Аля, армандуу өмүр. Тагдырдын татаалына карабай, кыйынчылыкка моюн бербей, кайсы бир адам өмүр жайында кеп кылганда, муну ушул сөз эске келет. Баш ийбеген, бөгүлбөгөн бекем адамдар бар го. Аны жөнөкөй акыл менен түшүндүрүү кыйын. Баары айыкпаган жара болуп кала берет. Согуш деле аягына чыгат экен. Аля, Волга боюндагы Царыцин, кийин Сталинград, Волгоград шаары деп аталган. Көп балалуу үй бүлөдө 1918 жылы төрөлгөн. Ал кездеги мусулмандыкты бекем тутунган көпчүлүк татар кожолуктарында кыздарды бекем кармашчу, айрымдарында баштапкы мектеп билимин берип, катуу тарбиялап, тиккенди үйрөтүп, бой жеткенде күйөөгө берип ийишчү. Айланы антишпеди. Атасы дарыгер болчу. Балдарынын ичинен ушул кызын аябай жакшы көрчү. Эрке кызынын билимге шыгып илингенин байкаган соң, окуусуна шарт түзүп, тоскоолдук кылбады. Аля Хайрова 7 жылдык мектепти аяктап, Ростов-на-Донудагы техникалык институтка кирди. Баары жакшы башталган. Күйөөгө тийип, балалуу да болду. Чоң ынтымактуу, бактылуу үй бүлөлүк турмуш согуш башталганча эле созулду. Күйөөсү менен агасы согуштан кайтпай калышты. Экөө тең учкуч эле. Анан калган бир туугандары биринин артынан бири майданга аттанышты. Согуш маалында жогорку билимдүүлөрдүн баары офицер эсептелчү. 23 жаштагы Аляны да аскерге алышты. Офицер катары Кан майданда 1941 жылдын 24 июнунан тарта 45 жылдын декабрына чейин урушта жүрдү. Зениттик бөлүккө туш келип, зенитчилерге атчуу жерди аныктап берчү болду. БМ-13 реактивдүү артиллериялык бөлүктө кызмат өтөдү. Эл арасында бул сүрдүү машиналарды Катюша деп коюшчу. Согуш жаңы башталганда советтик аскерлер шашылыш артка чегинип жүрүп отурушту. Бир жолу мелмилдеп аткан кенен Кубан дарыясын кечип өтүп атышканда жээкте жалгыз аскердик курал кадимки Катюша калат. Экипаждын баардык мүчөсү курман болуп, машина майдан талаасында калган. Аляга жоокерлери менен барып, ошол Катюшаны жок кылуу буйругу берилет. Ал кезде советтик аскерлер арасында стратегиялык объект душман колуна тийип калбасын деп жардырып кетишчү. Анын үстүнө Катюша жаңы курал болчу. Анын технологиясы жашырын сыр катары бекем сакталчу. Жардыргыч дары жана куралдар менен эки аскер мелмилдеген Кубан дарыясын сүзүп өтүп, аскер техникасын жок кылып артына кайтыш керек болчу. Аля азыркыга чейин ошол жээги көрүнбөгөн кең дарыяны кантип сүзүп өткөнүнө ишенмей таң калат. Канча күн согушуп, жарадар болуп, артка чегинип баратып да, алар өзү жөндө ойлошчу эмес. Кыйла жылдардан кийин Алянын кызы ошол кенен дарыя Кубанга барып, апасы сүзүп өткөн жерди көрөт. Жапжаш офицер апасы ошол жерде эрдик көрсөткөн. Кубан дарыясы азыр деле сүрдүү, коркунучтуу. Жапжаш кыз аны кантип сүзүп өттү экен? Аля сүзүп өтмөк. Ал өзү да улуу дарыянын жээгинде төрөлгөн эмеспи? Сары жүздүү көк көз кыз артынган курал жарагы жардыргычы менен сүзүп өтүп, буйрукту аткарып кайра артка кайткан. Чоң дарыядан 2 рет сүзүп өтүүнү элестетүү кыйын. Кандай эрк, чыдамкайлык. Адам баарына чыдайт экен. Жеңишти Аля 1945 жылдын аягында катуу жарадар болуп, Будапештте госпиталда жатып тосот. Ошол кезде анын мекенинде үй бүлөсү душман колунда калып, ата-энеси атылып,
ач калган эки баласы ууланган эгинди жеп экөө тең набыт болушкан. Ууланган эгин душмандын колуна тийбеди. 8 бир тууган агайынилери күйөөсү кам майданга кетишип баары тең кайтпай калышты. Баарысы курман болушту. Жалгыз сиңдиси анан агасынын улуу кызы аман калышыптыр. Алардын үйүнө бомба түшүп, урандылардын арасынан кошуналар ыйлаган арстен үнүн угуп казып алышыптыр. Агасынын ошол кызы Рая гана жакындарынын арасынан кана байрамдан аман калган. 1946 жыл Аля жерине Сталинградка кайтты. Урушка чейин иштеп кеткен эт сүт заводунда орношту. Урустан аскердик наам, сыйлыктар менен кайткан кызды цехтин башчысы кылып дайындашты. Анын үстүнө Алянын техникалык институттан алган кесиби инженер-технолог болчу. Бул ишинде көпкө турбады. Эмгекке жарамдуу калктын баары уруштан кыйрагандарды ордуна келтирүүгө киришкен жак. Кол жооруткан кара жумушта жалаң аялдар иштечү. Алянын цехинде баласын үйүнө калтырып жумушка кетчү жесир аял бар эле. Байкуштун баласы ооруп, акыбалы кыйындап бараткан. Жогортон келген буйрукка карабай, боорукер Аля ошол келиндин баласына бир стакан сүт бердирткен. Ал кезде мындай ээн баштыкка жол беришчү эмес. Заводдон бир нерсе алып чыгууга тыюу салынган. Социалисттик менчикке суук колун салган Аля менен тигил аялды соттошуп, түрмөгө тургузушат. Жоргаткан ошол жесирдин кийинки тагдыры кандай болгону Аля билбей калды. Согушка катышканы, андагы сыйлыктар аябы билбес мерес 1946 жылы аны түрмөдө сактап кала албады. Кан майдандан кайтып келген баардык аскерлерде эле Аля жеңиш кандай кыйынчылык, эсепсиз адам өмүрүн жалмаган, оор баа төлөнүп, эңгезер өлкөнү кыйратып келгенин жакшы билчү. Уруш эмнекенин көз менен көрүп, жон тери менен сезишпедиби? Уруштан кийинки 1946 жылы кан майдандан кайткандардын жеңиши жеңиштимакы күчтүү эле. Алар жеңиштеп канчалар өмүрүн сайганын, медалдын эки бети советтик турмуш менен капиталисттик жашоонун асман жердей айырмасын жакшы билишчү. Батыштагы жашоонун кандайлыгын көрүп калышкан. Фронттон келгендерге эч кандай сый урмат деле көрсөтүлбөдү. Тескерисинче аларды басынтышка өтүштү. Жол башчы менен айланасындагыларды жеңишке жетип жерине кайткандардын бийик ишеними тайманбастыгы чочулатчу. Ошол кездеги майданчыларга Сталиндик катуу саясаттын себеп жөнүн атамекендик согуштун ардагер жазуучусу Виктор Астафьев Родина журналындагы маегинде мынтип түшүндүргөн. Биринчи иретте жеңишке жетишкендер жеңилгендерден начар жашаарын, капитализм өлкөсүндөгү жашоонун мыктылыгын көрүп келген жоокерлерде эркин ойлор пайда боло баштаган. Ошону жок кылууга киришкен. 1946 жылы 9 декабрда шайлоо алдындагы сөзүндө Сталин советтик жыргал турмушка нааразы болгондорго мындай деп жооп берген. Жеңишти камсыз кылгандарды соттоого болбойт. Сындоо туура эмес. Текшерүү жарабайт дешет. Андай болбойт. Жеңиш алып келгендерди соттоп, сындап, текшерүү да керек. Биз ошентебиз. Бул биз үчүн керек эмес. Бириде ошол жеңиш алып келгендерге керек. Аларды дердеңдеп кетпештен сактайт. Аяк башын карап, этият жүрчүлөр көбөйсүн. Баарын тергеп тескеп турчу Сталиндик мамлекет эки адамдын мамлекетке көз каранды болбой, өз алдынча ээн эркин жүрүшүн жактырчу эмес. Майдандан аскердик суйурматка бөлөнүп келгендерге да эч кандай жеңилдиктер берилбей, баары
катуу кол менен кармалып турчу. Ал эми жеңиш күнү 9 май 1945 жыл гана бир жолу майрамдалып, андан соң 20 жыл андай күн катары эсептелбей, катардагы жумушчу күндөрдүн бири деп эсептелген. Согуштан кайткандарга эч кандай суйурмат көрсөтүлбөдү. Тескерисинче, алардын көбү абактарга кесилишти. Алардын демин ушинтип басышты. Аля согуш тууралуу айтчу эмес, андайды жаман көрчү. Алган сыйлыктарын эстечү да эмес. Кийин жанын койбогон неберелеринин суроолоруна жооп берип жатып, кам майданды кеп кылчу. Анда да өзү жөнүндө эмес, согушта чогуу болгон адамдар алардын катарында кантип согушканын, кантип аман калганын айтып калчу. ГУЛАГ СССР НКВД-сынын лагерлери менен абак жайлардын башкы башкармасы ГУЛАГ эң кезер өлкөнүн ар кайсы бурчунда жайгашкан опсуз чоң түзүм болчу. Аля алардын ичиндеги эң ирисине Норил түзөтүү эмгек лагерине туш келген. Ал жердеги лагердин милдети жезди келгенине жумушчуларды тартып, кенди тынбай иштетип туруу болчу. Абактагылар иригендин ташын казуу, аны ташып келүү жумуштарын аткарышчу. Ошол шордуулардын аракети менен муз жерге Норильский шаары курулган. Бүтүндөй Норильск өнөр жай аймагы негизделген. Норильскидеги абак жайларда 400 миңден ашуун адам кармалган. Ал кездеги гезит журналдар демилгечил комсомолдун аракети менен курулганын жазып, жаштарга мактоо айтып жатчу. Иш жүзүндө курулуш камактагылардын күч аракети менен бүткөрүлгөн. Абактагылар негизинен саясий жалаа менен кесилгендер. Кылмыш кодексинин 58 беренеси менен соттолгондор. Кең СССРдин ар кыл аймактарынан чогултулган көп улуттун өкүлдөрү, алас келгенсип чет элдиктер да толтура болчу. Алардын баары 10 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылгандар эле. Керээлдин кечке 10-12 саат иштешчү. 40 градус аязда да жумуш токтобой, жегендери бир кесим нан. Адам сөөлөкөт эле калган советтик системанын туткундары иштечү. Баарын болбогон жалаа менен соттошкон. Кам майданга катышып, үй бүлөсүнөн ажыраган байкуш Аляга да оорсуна туш келди. Айыптуу болуп, ГУЛАГ азабына туш келди. Майдандан аман кайткан жоокер ата баласы атын укпаган түндүк уюлга, карыштырган кара суугу сөөктөн өткөн жерге, адам баласы чыдабаган кара жумушка чегерилди. Маанайды чөгөргөн ушул аяздуу жерде саясий айып менен камалган керемет адамдар бар болчу. Аля Хайрованын көңүлүн ошолор гана көтөрчү. Канча жылдары ошол жерде калды. Кыйынчылыкка чөкпөгөн билимдүү адамдар эле. Арасында дүйнөгө таанымал окумуштуулар, кам майданга катышкан жоокерлер, аскер кол башчылары көп эле. Аскер башчы, офицердин кадр деген сөздүн барк баасына Аля ушул жерде түшүндү. Сөөк какшатчу аяздуу аймакта ал күйөлүү болду. Ашыктык деген укмушко. Волга боюнан келген кыз кыргыз жигитти сүйүп, мурда атын укпаса да өзүн көрбөгөн Кыргызстанга, Орто Азияга келин болуп келди. Аля менен табышкан кезде Жусупбек Эсеналиев ГУЛАГтын 10 жылын өтөп, кайтаар убактысы белгисиз болчу. Анын 18 жылдык өмүрү абакта өттү. 1937 жылы Фрунзеде репрессияга туш келип, узак бөөнөткө соттолгон. Анда 27 гана жаштагы солкулдаган жигит, Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин мүчөсү, жооптуу кызматта иштечү, бир жолу өз пикирин ачык айта коем деп катаал жазага кириптер болгон. Камакка алынаарда илимий партиялык конференцияда баяндама жасамак.
чыгып сүйлөөгө мүмкүнчүлүк беришпеди. Кандай кийинсе ошондой колун кайрып абакка тыгышты. Соттук ичилдик аны жакындарына кат жазуу укугунан ажыратып, өмүр бою түрмөгө кескен. Жусупбек өзүн айыптуу деп эсептебей, сурактарда жолдошторун саткан жок. Камактагы башка адамдар менен Жусупбек Эсеналиевди Каражыгач багына атууга алып чыгышып, үчөөндө тең атылбай камерасына тирүү кайтты. Атылгандарды ошол эле жерде чуңкурга жашырып, өлүм менен бетпе-бет келип, өлбөй калгандарды түрмөгө алып келишчү. Атылбай аман калган Эсеналиевдин калган өмүрүн түрмөдө өткөрсүн деп түндүккө Норильскидеги уран кенине жөнөтүшкөн. Түндүк уюлдун чыкыроон суугунда катаал өкүм, атып өлтүрүү, камакка алууга карабай, эмгек лагериндеги туткунда жүрүп, 2 жаш табышып, муз үстүндө мөлтүр махабат бир ачышты. Аля менен Жусупбек таанышып, бирин-бири жактырышып, бири экинчисине жөлөк болуп, музду жылыткан сезимдерине ишенип, үй бүлө курушат. 1950-жылы аларды дагы бир нече адамды Норильскиден Дудинкага которушат. Таймыр жарым аралында Гулактын дагы бир түзүмү бар эле. Бул жерде артынан мылтыгын такап күзөтчү турчу эмес. Камактагылар чогуу бир баракта жашашчу. Башында башкалар менен бир чатырда чогуу жатып турушуп, кийин өздөрүнө жыгачтан бир бөлмө куруп алышат. Өз үй деген өз үйда. Бөлмөнү 2ге бөлүшүп, тиречилик түтүнүн булатышат. 1951-жылы алардын тун кызы Кайша төрөлөт. Гулактын баары жогу тосулган тикендүү абагында төрөлгөн ал кыздын боштондукка мамилеси өзгөчө эле. Ананда атасы Кыргызстан тууралуу айта берип, кичинесинен алыста калган мекенин сагынып өсөт. Тиги чоң жерде сенин Кыргызстан деген мекениң бар. Жер үстүндөгү эң кооз өлкө сенин Кыргызстаның, дейт атасы айткандарын кунт коюп угуп отурган кызына. Кийин ал кимдир бирөөнүн дубалга тартып койгон кооз жерди, анан көргөн адамдын көз жоосун алган сулуунун сүрөтүн көрсөтөт. Кичинекей кыздын эсинде орноп калган ошол керемет сүрөт чоң жер кызын күткөн мекен болуп алыстан чакырып турду. Ошол кулакта кичинекей Кайшанын балалык сезиминде алыстагы мекенине деген сүйүүсү ойгонгон. Аны аяп, чочулап, кийин жерине келгенде анын ушунчалык сулуулугуна ыраазы болуп, жерине деген балалык сүйүүсү өмүр бою калат. Арадан кыйла убакыт өтөт. Анын аты өлкөсүнө тарап, чечкиндүүлүгү көпчүлүктү таңдандырат. Кайша Ибрагимова эгемен Кыргызстанда президенттикке талапкерлигин койгон биринчи аял болуп калды. 6 жашка чейин кичинекей секелек түндүк уюлдун катаал шартында анын ар бир кадамына ыраазы ата-энеси менен улуулардын камкордугу алдында чоңойду. Секелек кызды баары жакшы көрчү. Суук жердеги кичинекей бир аруу жан чоңоюп жаткан. Гулактын адам чыдагыс шартына, сөөктөн өткөн суукка карабай, бирин-бири сүйүп калган 2 жаштын махабатынан жаралган кызды баары жакшы көрүшчү. Жусупбек абактын азаптуу шартында төрөлгөн кызын ойлоп, сарсана чеге берчү. Мамлекеттин чыккынчысы катары эсептелген саясий айып менен абакта отурган ата-эненин толгон токой тоскоолдуктарга карабай тапкан кызынын тагдыры арасат болуп калар бекен. Жусупбектин кийинки өмүрү абакта гана өтүп жаткандыктан боштондукка чыгаары, акыры бир күн адилеттик орношуна үмүтү жок эле. Аля антип сарсанага батчу эмес, бошонуп калаармын деген алдамчы ойдо жүрчү. Ал жолу жеткен жердин баарына арыз жазып, өзүнө карата жасалган осол ишти
калыс чечип берүүсүн суранчу. Партия менен Совет өкмөтүнүн адилеттигине айныксыз ишенип алган аял эмнеликтен ошол калыс өлкөдө жапырт жазалоо, кана байрам жасалганына түшүнө алчу эмес. 1953 жылы Сталин өлүп, жалпы мунапыс жарыяланды. Норилландагылар үчүн бул өзүнчө сыноого айланды. Мунапыска саясий жүйө менен камалгандар кошулбай, кылмыш жоопкерчилигине тартылгандар кирип калыптыр. Лагерде башаламандык, нааразылыктар, баш ийбөөчүлүктөр чыгып, кайрадан атуулар, жазаны күчөтүүлөр башталды. Аля менен Жусупбектин үй бүлөсү ана азапка туш келбеди. Жусупбек Араптада абак эрежесине ылайык комендатурага барып каттоодон өтүп турчу. Ал күнү аны маалынан эрте чакырышты. Адатта мындай кезексиз чакыруулар жаман бүтчү. Чакырылган адамды атып салышчу же кулактын башка түзүмүнө которушчу. Андай болсо аялынан ажырамак. Гайша Жусупбековна Ибрагиманын эскерүүсү мынтет. Азыр десимде, кичинекей кезим, бутум жерге жетпей керебетте болуп турам. Апам бир түйүнчөк берип, атамды ыйлап узатып калды. Жусупбек комендатурадан жакшы кабар алып, сүйүнүп келди. Аля экөөнө мунапыс беришиптир. Анын каттары жеткен экен. Арызы каралып, мунапыс берилиптир. Аля менен Жусупбек Сталин өлгөндөн кийин 1953 жылы Дудинкада биринчи мунапыска жеткендерден эле. Үй бүлө Кыргызстанга кетүүгө даярдана баштайт. Алар Фрунзеге келишти. Жолдун узактыгына карабай, Жусупбек Москвага токтоп, толук мунапыска чыккандыгы тууралуу документтерин толтуруп, партиялыгын калыбына келтирди. Аля Волгоград атын алган шаарындагы үйүнө барып, жетим калган сиңдиси Раяны Кыргызстанга алып келет. Турмуш эми өзүнө куна түшүп, баары калыбына келиши керек эле. Кыргызстанда Жусупбек менен Аля дагы эки кыздуу болушту. Сакым менен Гүлжамал төрөлдү. Туулган жерине келгенден кийин Жусупбектин ден соолугу начарлап, абалы оорлошту. 18 жыл кулак, шахта менен кендердеги адамчыдагы азаптардын салакасы жанын кыйнап, күн санап күчөп баратты. Түндүк уюлдан саратаны кайнаган Орто Азияга келүү мурделе башталган орну өпкөнүн сезгенишин дагы күчөтүп, өмүр суусу түгөнө баштаган экен. Жусупбек Эсеналиев Фрунзеге толук акталып, эчен жыл басмырланган укугу калыбына келтирилип кайткан. Келсе, бул жерде баарысы башкача болуп чыкты. Түндүктүн тагуюлунда, адамчыдагыс жердеги эмгек лагеринде болуп келди. Көрбөгөн азапты көрдү. Бул жерде айыпка жыгылбай, Фрунзеде калгандар эл үчүн бел чечпей иштеп, партия менен өкмөт ал үчүн баарын жасагандыр деп ойлогон. Чоң борбор алдында жүгүнгөн бийлик эгелери көксөгөн кызматына жетиш үчүн бирин-бири сатып, ал үчүн ыплас иштен деле жийилгенбей калышыптыр. Ишенген жериндеги ушундай былыктарды көргөндөн кийин Жусупбек Эсеналиевдин ансыз деле күчөп бараткан оорусу токтолбоду. Кара жаны менен алек болуп калды. Бостондукка чыгып, туулган жерине келгенден кийин 5 жыл гана өмүр сүрдү. Алянын башына 4 баласы менен жашаганга үйү жок, жерге тамагы жок, жесирликтин азабы кошулду. Жусупбек өлгөндөн кийин буга чейин жашап турган кызматтык квартирасын тартып алышты. Аляны эч жерге ишке алышпады. Мындай адилетсиздикке чыдабаган Аля кайрадан кагаз, калемин алып, партиянын борбордук комитетине каттар жаза баштады. Эрикпей издеп отуруп, өзүнө жумуш тапты. Аны Октябрдын 40 жылдыгы фабрикасына ишке алышты. Москвага жазган каты жетип,
Ага Фрунзенин 3-кичи районунан фабриканын атынан 3 бөлмөлүү квартира беришти. 5 жылдан бери үйдөн үйгө көчүп, өзүнчө жайлуу болушту. Ал арада эжеси туулган жерине Волга боюна келүүгө чакырды. Бирок Аля макул болгон жок. Кыздарым ушул жерде Кыргызстанда жашашы керек. Бул жер алардын мекени. Алар атасынын кызы, кыргыздар. Ал жакта жат болуп калышат го. Жумушта 2 сменада иштеди. Бош убактысы болуп калса, кыздарын театрга же музейге алып барчу. Үйдө китеп окушчу. Кыздарынын баары жогорку билимдүү болушту. Аля үчүн бул принципиалдуу маселе болчу. Бул үйдө билим баарынан жогору эсептелет. Азыр да ошондой. СССР кулап, Кыргызстан эгемендикке жетишкенде, анын кыздары республикада илим, билим берүү комплексин негиздешет. Биринчи менчик билим мекемеси билим берүүнүн деңгээлин бийикке көтөрүп, жеке менчик менен мамлекеттик билим мекемелеринин атаандашы болуп чыга келет. Кайша ал мекеме социалдык жана бизнес механизмдерин киргизет. Гуманитардык принциптерди жайылтат. Жаңы технологияларды колдонот. Мунун баары азыр мектеп деген ат менен белгилүү. Жашоону сүйгөн, эркиндикти баарынан жогору койгон, Кыргызстанды сүйгөн кыз Аля менен Жусупбектин туну өлкөсү үчүн иштейт. 94 жашка чыкканда ал кыздарына акырын мынтип айтат: мен да чарчадым. Жаным жер тартып турат. Кетейин эми, деп узап кете берди. Аля кылым жашады. Канчалаган каршылыктар болду. Материалды чагылдырган Элмира Ногойбаева